Açılışına Valentina Tereshkova özden kuyuları kılavuz. Memleket üçün belediler de. Bardığımız kozuday olup, okşaş kiyini alıp durup, ondan bir klasa, iki klasa mı istedim? Klasa kaç klas var? 40. Ош шаарындагы Валентина Терешкова аттындагы мектеп-интернатынын жаңыдан курулуп жаткан имараттары быйылкы окуу жылында пайдаланууга берилет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жеринен курулушту көрүп чыкты. Бардығы штаб менен камсыз кылдылар ғой, штаб. Muhallimler menен, tarbiyachılar menен, жана башкалар менен камсыз болуп бүттү барды. Штат иштелип атат азыр. Жаңы курам иштелип атат. Анан статус боюнча азыр биз 9 жылдык элек го. Азыр 11 жылдык болобуз да, ошого начальниктин азыр эле сүйлөшүп атат, жалпы билим берүүчүлүк болуп. Штат расписание түзүш керек. Канча мугалим иштейт, кандай мугалимдер иштейт, тарбиячылар кандай болот, поваруна чейин, кароочусуна чейин бүт баарын даярдап чыгарып уже где-то 1 августтан башталабы, канча башталса? 1 августтан жумушка чыгабыз. Жумушка чыгабыз дейт, 2 айда калды. Валентина Терешкова аттындагы мектеп-интернаты 700 орундуу болуп, 500 баланын жатып окуусуна ылайыкталып курулууда. Интернатта спорт залы, спорт аянтчалары, эс алуу багы, санитардык бөлүм, ашкана жана башка бардык заманбап шарттар түзүлөт. Класста канча класс бар? 40 класс. 40 класс. 40 класса барып өткүчөктү. Не деген түйшүк болчу. Азыр процессте, азыр иштеп атат. 40 класс эмес, сиз коридорлорду оформлашыңыз керек. Мектепти өзү оформлайт. Мектеп өзү да таптаза мындай сулуу татакай болуш керек да. Ооба. Ошон үчүн аны да сиздин мойнуңузда болот. Жумуш көп экен. Анан силер биз августта бүтөбүз деп карап отуруп болсок, эртерээк бүтүп, бул эмелердин колуна бериш керек. Мугалимдердин колуна. Muhallimler, dizaynerler оформление башташ. Оформление азыр жүрүп атат. Тазаласа эле ийип баштайбыз деген. Даяр. Эгер 125 кыла турган болсо, силерде 500 бала турган болсо, 500-700 бала болсо, 4 саат отурасыз. Питанияга 500 кетет да жаткандар. Эртең менен обед, кеч болуп туруп, жүрбөй каласыз. Ол жерде чөп көбүрөөк кылыш керек, 125 кирсечи. Интернаттың, біз интернатты ақпарат білеміз, интернатты қалды. Баяғы тамашкин маңда тамақ жетпей, ызычу болып, толаш тартыш болып, болы болып, шығарычық, шығарычық болдың бүттің деп баяғы өшен қиданып шықты. Өшен баларда толығырақ шарт түзген әрекет шығады. Атайын кызматтын төрагасы интернаттын ишмердүүлүгүнө байланыштуу тийиштүү тараптарга бир катар тапшырмаларды койду. Айрыкча окуучуларды камсыз кылуу жаатына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын эскертти. Жайга кышкы мамлекет берет эле да. Пальто берет эле. Кышында пальто берет эле. Башыбызга тумак берет эле. Окшош келет. Мамлекет үчүн берет эле да. Бардыгыбыз козудай болуп, окшош кийинип алып туруп, анан кийин окшош мектепке кирип чыгат деген, окшош чыгат деген бири-бирибизди таанып айта калат элек. Шундай болчу да, бул интернат. Эми азыр интернатты кандай кылып уюштурабыз? Муну жергиликтүү бийлик органдары карашат. Эгер силердин колуңуздан келбесе, анда центральный властька кайрылып жатат бийликтерге. Ушул интернаттын, жатак интернаттын балдарын камсыз кылыш үчүн бир сыйра кийим менен жазгы жана кышкы кийим менен камсыз кылыш үчүн 5 миллион сом мэриядан бөлүп коюш алып көп акча эмес. Эгер силер бөлөт болсо, аны биз бөлүп беребиз. Жарайт. Анын 110 сомдон экен. Тамагыч. Мамлекет 110, да? 110. Бул мындай интернат жок. Бул интернатка кичи көбөйтүп берсек болобу? Болот бекен мындай? Карасаңар болобу? Сен кайерден карайсыңар аны? Эмеден бе? Биз карайбыз. Көркөмүштө карайсыңар. 110 эмес, 150 кылып койгула. Окшош кийим болду, сизде микроавтобус эки микроавтобус. Бирөө. Же экөөнү бериш керек. 26-тан экөөнү бериш керек деп жазып коюш керек. Мектеп-интернат Терешкова деп турупчу. Шектина болдулар биз алып беребиз деген бүтүрүүчүлөр келип атат. Микроавтобусту дагы бирөөнү алып беребиз деп бирөөлөр берди. Экөөнү алабыз деп атпайбы? Микроавтобустан экөө, боз үйдөн экөө, спорттук инвентарь. Биздин комитет спорттук инвентарларды алып берген. Жарайт. Хорошо? Кандай спорттук инвентарь керек? Спорт залды көрсөткүлө. Спорт залда бар деп берди. Жакшы. Макулбу? Муну ичине бир спорт залы бар десеңер, сыртына воркаут. Жарайт, ушундай. Бир жерге бир воркаут апарып бересиңер. Макулбу? Музыкалык аппаратураны макул мен аны өзүм караштырайын.
интерактивдүү досканда карайбыз. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык курулуш иштери УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин көзөмөлү астында жүргүзүлгөн. Атайын кызматтын төрагасы буга чейин дагы жеринен кабар алып, тийиштүү тараптарга курулушту тез жана сапаттуу жүргүзүүнү милдеттендирген. Сапатсыз куруп алсаңар, эртең өзү эмне болосуң, кыйналып каласың. Кийин мен бул жака мен жүрөтөм. Назаратчыларчы келип өзү контролдошуп, карап, сапаттарын карап чыгышат. Эгерде сапаты жок курулуп, же болбосо жанагы мамлекеттен бөлүнгөн акчалар мыйзамсыз иштетилип, же башкалап турган болсо жооп бересиң. Мектеп-интернатта жалпы 570 окуучу болсо, анын 350-сү жатып окуйт. Курулуш иштерине байланыштуу окуу процесси үзгүлтүккө учураган жок. Окуучулар башка имараттарга жайгаштырылган. Биздин мектеп-интернатка ушул Ош шаарындагы турмуштук оор курдалга кабылган үй-бүлөлөрдүн балдары, алардын арасында толук аялуу, жарым аялуу жана ата-энесинин мүмкүнчүлүгү чектелген, ошондой эле ажырашкан үй-бүлөнүн балдары, кароосуз калган балдар, көп балалуу, кыйналган үй-бүлөнүн балдары билим алышат. Эске сала кетсек, Валентина Терешкова аттындагы мектеп-интернатында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Ахматбек Келдибеков, Алиарбек Абжалиев жана башка белгилүү инсандар окуп бүтүргөн. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Ош шаары.